Телеюристин кезектеги сюжетин символикалуу түрдө жаңы төрөлгөн ымыркайга эң алгачкы документти алуунун эрежелеринен баштайбыз. Ал төрөт үйүнөн берилчү туулгандыгы тууралуу тастыктама. Ыйлаган жокпу? Прививкаларын уже алдыңарда, Заринанын көптөн күткөн тилеги орундалып, эсен аман көз жарды. Эми ымыркайга төрөт үйүнөн тастыктама алса эле үйгө барып жакындарына жентек берет. Ал тастыктаманы алуу үчүн кандай документтер керек болоорун адистер алдын ала эскертишет. Чыгып атканда документтериңерди дайындайсыңар. Силердин паспортуңар обязательно болуш керек. Биз бардыгын текшерип туруп, балаңа төрөлдү деген справка жазып беребиз. Жогоруда аталган документтери толук болсо, балага күбөлүктү төрөт үйүнөн эле жаздырып алса болот. Азыр бардык төрөт үйлөрүндө жарандык абалдын актыларын каттоо кызматынын адистери иштейт. Справка бергенден кийин 1 айдын ичинде кызыңа күбөлүк алып беришиң керек. Үйүңө келгенде там поликлиникага дагы сурашат, сенин күбөлүгүң барбы, кандай деп бүт баарын жазышып неме. Ал эми экинчи наристесинин жытын искен Бааргүл бүгүн төрөт үйүнөн чыгат. Албетте, адегенде балага төрөлгөндүгү тууралуу тастыктама алуу зарыл. Паспорт алып келдиңби? Берип коет паспортун. Сапарбай кызы Бааргүл. Жолдошуңун паспорту барбы? Ооба, бар. Паспорттагы да кылып кол коесуң бул жака. Туулгандыгы тууралуу тастыктама эненин паспортунун же өзүгүн аныктоочу сүрөтү бар документинин негизинде берилет. Энеде андай документтердин бири да жок болсо, балага тастыктама ала албайт. Документи жок келишет, шашылыш келет, ар кандай убакта келишет. Бирок биздин врачтарыбыз түшүндүрө башташат, что немеден роддомдон чыгып атканда обязательно паспорт көргөзүшүңөр керек. Паспортуңарды дайындагыла деп. Кээ бирлердики болот, жоголуп кеткен болот, вообще эч кандай неме көргөзүшпөйт. Бербейбиз. Паспорт жок, аялдын өзүнүн немеси жок. Анан водительский права болсо беребиз. Анан временный удостоверение болсо беребиз. Анткени биздин немеде справкада жазылган: медицинское свидетельство о рождении выдано на основании паспорта матери, другого документа, удостоверяющий личность материге биз күбөлүк анан ата-энесинин бир паспортунун немесин сурап атабыз, КСР копиясын сурап атабыз. ЗАГСы жок болсо бере беребиз, ооба. Күйөөсүнүн паспорту жок болсо да бере беребиз. Берилбей калган момент болуп, учурда кандай? Вообще берилбей калган моменттер болот, потому что неме дагы көргөзбөйт, күйөөсүнүкүн да көргөзбөйт, бизге нике кагаз да көргөзүшпөйт, өзүнүн паспортун да көргөзбөйт. Айылда эле дейт, ар кандай неме причиналары бар да, бирөөнүкү жоголуп кеткен дейт, бирөөнүн үйү өртөнүп кеткен дейт, ишилсе ушундайлар көп да, эбечи. Бирөө айтат, банкка залогко коюп койгонбуз дейт. Бизге ушу төрөгөн аялдын паспорту болсо, бизге жеңил болот да, бизге жеңил болот, өздөрүнө деле жеңил болот эле, потому что неме дагы кылышат да, башка фамилия менен да түшүшөт да бизгечи. И даже башка бирөөнүн паспортун берип коюп түшүшөт да. Ошондой моменттер дагы бар. Андай случай болуп калса, биз милиция чакырабыз. Бул эми баягы паспорту жоктун айынан болгон чарабы же кандай? Ар кандай немеде болушат. Бирөө мисалы жаш төрөп алса, бирөөгө берем деп уже заранее неме дайынданып келишет бизге. И анан келип, анан берем деп атып бербей калат баласын, анан өзүнүн паспортун чыгарып берет, мен деген ушинтип калдым деп. Ошол убакта биз милиция чакырабыз. Ымыркайга туулгандыгы тууралуу тастыктама алуу жана аны жоготпой сактоо абдан маанилүү. Анткени төрөт үйүнөн берилген тастыктамасы жок болсо, балага күбөлүк берилбейт.